Министр Алымкадыр Бейшеналиев мас болуп келгеним далилденсе отставкага бүгүн кетем. Апасы баласына өлкөдө биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Баасы канча? Президент Садыр Жапаров Пекин шаарына барды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунда маалымат жыйын берди. Маалымат жыйында министр травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборуна мас абалда келген деген сөз карандай калп экенин белгиледи. Мени саат 8-де ишчи алып келди деп айтыптыр. Ал жерде Жумабеков жок болчу, бирок 40-ка жакын кол алдында иштеген кызматкерлери бар болчу. Эгер ошолордун бирөө Бейшеналиев мас болуп келген деп айтса, мен отставкага бүгүн кетем. Эми ал жөн эле каралай баштайт. Ал баарын сатып алышы мүмкүн, бирок эл бизди түшүнөт, дейт министр Бейшеналиев. Булак маалымат KG. Кыргыз өлкөсүндө расмий түрдө биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Операция 28 январь күнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жасалган. Маалыматка ылайык, бүгүн 3 февралда журналисттерге аталган улуттук борбордо пресс-тур уюштурулду. Пресс-турда дарыгерлер бөйрөктү алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөнүн айтышты. Дарыгерлердин айтымында бүгүнкү күндө гемодиализге мамлекеттик бюджеттен жылына 1 миллиард 200 миң сом кетет. Ал эми бекер гемодиализди өлкө боюнча 3 миңге жакын адам алат. Бөйрөк алмаштыруу операциясында ата-энесинин же бир туугандарынын эле бөйрөгүн алганга болот. Алгач бейтаптарды даярдаш керек, ага лаборатория шаймандар керек. Өлкөдө булардын көбүнчөсү жок, ошондуктан башка өлкөгө лабораторияга барууга туура келет. Учурда эне баланын абалы жакшы, операция 8 саатка чукул созулган. Бул учурда дарыгерлер эч жака жылбастан бейтап жаткан керебеттин жанында турууга туура келет. Бөйрөктү алмаштыргандан кийин ал дароо иштеген. Учурда дарыгерлер бейтаптардын абалын калыбына келтирип жатышат. Дарыгерлер өлкөдө бөйрөк алмаштырууга $7100 керектилерин айтты. Операция кылган дарыгерлер акча албайт. Бул суммага бөйрөктү берген адамдын дагы, бөйрөктү алып жаткан адамдын дагы анализдери, лаборатория акысы кирерин айтышты. Булак Супер KG. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 февралда Кытай эл республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчысынын учагы Пекин шаарындагы эл аралык аэропортко конду. Эске салсак, иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушаары пландалган. Булак президент KG.